мына азыркы учурда тандем талкаланды. Сиз азыр мен айтпадым беле, мына мен айттым эле деп айтсаңыз жараша бере турган ыңгайлуу учурда азыр. Айттым беле деп. Ошого карабастан эки достун мындайча айтканда аны сиз атаандаш деп эсептейсизби, эсептебейсизби билбейм, бирок ошол Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин кемчиликтери албетте толтура, жазатайган, катачылык кетирген иштери толтура аны жазып айтат, көрсөтүп атат. Ошол эле учурда сиз аларды мейли 5%, балким 15-20% бул азаматтардын жасаган жакшы иштери мондай деп мындай айта аласызбы? Өткөндө ошол суроону бергенде мен айттым. Сен айт, ошол туура деп мен кошулуп турайын деп. Жок, бул дагы жакшы тактика экен бул сурооңуз. Өзүмө кайра айкидо кылганчы. Жок, мен саясатчы катары көрбөй калсам эгер, атаандаш катары деп, мен атаандаш катары көрбөйм аларды. Жөнөкөй инсан катары сен айтчы момда, баса ушунусу туура экен деп кошулайын деп атам да. Деп ушинтип суроо бердим өзүнө. Десем ойлонуп туруп айта албайт экенмин дейт. Айым немени кыйнайсың дедим, айтты аны. Ошол сиздин бир кесиптешиңизге ушинтип айттым мен. Мындай болот. Бир акылман өзүнүн досу менен отуруп, баласын чакырат. Чакырып колуна көзө берет. Көзөнү берип, баланчынын үйүнө барасындагы сүт алып келесиң деп башына бир чабат. Десе жанында отурган досу чочуп кетип, эмне жөндөн эле баланы чаап атасың десе, көзөнү сындырбасын деп атам дейт. Анан айтат ал. Сынбаган эле көзөнү неге сен башка чаап атасың десе, сындыргандан кийин чапканын не пайдасы бар дейт. Сындыргандан кийин чапсаң көзө бүтөлүп калбайт да. Мен ушу кезге чейин кимди кандай сынап келген болсом, кулайт кетет. Бүттү. Маселе жок. Анан артынан бүгүнкүдөй болуп ызылдап, кыйкырып, бакырып кезинде айт. Жоо кеткенден кийин кылычыңды ташка чап дейт. Болду. Ушу күндү көрөсүн. Мен кечеки бир жерден чыгыптыр, мага жиберип атат. Күндөр келет. Аша чаптыңар жигиттер. Өтө каттуу аша чаптыңар. Чектен чыгып кеттиңер. Күндөр келет эсиңерге түйүп койгула. Мүмкүн силерди мыйзамсыз аша чаап жазалап атасыңар, айып табагыла деген силерди коргой турган күнүмдө келип калышы мүмкүн деген сөзүм бар экен. Көрдүңүзбү ошону? Мана, көрбөдүңүзбү? Момдай сөз экен.